Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда Чолпон Ата шаарында туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин биринчи жыйыны өттү. Жыйында өлкөдө туризмди өнүктүрүү боюнча сунуштар, туризм жаатындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу багытында тиешелүү органдардын аткарып жаткан иштери талкууланды. Жаңыдан түзүлгөн туризмди өнүктүрүү фонду тарабынан инфраструктуралык долбоорлор көрсөтүлдү. Акылбек Жапаров быйыл Кыргызстанга туристтер көп келери күтүлүп жатканын айтып, колдо бар мүмкүнчүлүктүн баарын колдонуу керектигин баса белгиледи. Чет элдик туристтерге электрондук виза берүү мөөнөтү 2,5 күнгө кыскарды. Эми 1 күндүн ичинде ала турганга шарт түзүш керек. Кооз жасалгаланган боз үйлөрдү көлгө бараткан жолдорго жайгаштырууну тапшырам. Эң көп турист Казакстан менен болгон чек ара аркылуу киргендигин эске алып, чек ара өткөрүү пункттарында туристтер үчүн өзгөчө жашыл коридор уюштурушубуз зарыл. Бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар, аны кеңири жайылтуу гана милдети турат. Туризмди өнүктүрүүгө багытталган мыкты долбоорлорду мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу колдоого даярбыз. Улуттук кеңеш да тез аранын ичинде туризмди өнүктүрүү боюнча стратегиялык программа иштеп чыгып, ишке ашыра баштообуз зарыл. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да буга тартылып, аймактардагы туристтик жайларга да көңүл бурулат деп билдирди Министрлер кабинетинин башчысы. Курамына туризм жаатында иш алып барган жеке ишкерлер кирген улуттук кеңештин жыйыны айына бир жолу уюштурулат. Мамлекет эс алуу жайлары жана пансионаттарга баруучу жолдорду жакшыртууга бел байлап, туристтик аймактардагы жергиликтүү бийликтин карамагындагы унаа жолдор транспорт министрлигинин карамагына өткөрүлөт. Акылбек Жапаров туризмди өнүктүрүү фондуна жыл сайын 1 миллиард сомдон каражат бөлүнүп, анын капиталын 5 миллиард сомго жеткирүү планын айтып берди.